Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Талас областына караштуу Талас районунда жайгашкан Касым Кайымов атындагы орто мектептин жаштары менен жана ошондой эле эже агайлары менен төрүбүздүн коноктору менен Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору ободо саламатсыздарбы? Анда мен ушул төрүбүздүн коноктору менен тааныштырып өтсөм, коомдук ишмер, дилмүрөг адеп ахлак жана маданият борбору мүдүрү Өзбек Чотонов конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер Буркан Молдобаев конокто. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз жана ата-энелер деген темада сүйлөшөбүз. Андыктан бүгүнкү азыркы жаштарыбыз жаш болсо дагы кээде ата-энеге таарынып, кээде ата-энени коркутам деген максатта азынып барып өлүп, анан элди коркутуп жаткан учуру. Ошондой болсо дагы буга кимдер күнөөлүү? Анда жаштардын жана эже агайлардын, коноктордун оюн биз менен бирге көрөсүздөр, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда урматтуу коноктор, сиздерден баштасак. Азыркы жаштарга силердин көз карашыңар кандай? Деги эле азыркы жаштар ушул силерди коркутуп жатабы, же өздөрү коркуп өлүп атабы? Буга кимдер күнөөлүү? Ата-энелерби, же жаштарбы, же ким? Азыркы мына окуучу балдар, мектептин окуучу балдары ушундан баштап, азырдан баштап ата-энени сыйлабай баштап атат да. Аябай көп балдар ата-энени коркутуп, жанагындай кээ бирлери азынып өлөм деп коркутуп, кээ бирлери азынып ата-энеден таарынып, ата-энени опузалап, ата-энени уят кылып, ушундай айтканда балдар көбөйүп барат барган сайын, ата-энесине кыйкырып, ачууланып, эшигин карс курс жапкандар толтура экен да, көп экен. Ошол нерсе көбөйүп барат биздин балдардын арасында. Анан өзүн ата-энесинен өйдө көрөт экен, өзүн ата-энесинен акылдуу сезет экен биздин балдар. Ошол мен ошону байкап атам да. Мына, урматтуу жаштар, менимче андай болбосо керек. Силер кандай кошуласыңарбы? Азыркы силерде ата-энеңерди кантип урматтап, сыйлап, же балким ата-энелерде күнөө кетип атабы, кимде? Атым Бермет, 9 класста окуйм. Мындай кошулуп кетем, көркү сөздөрүңүзгөчү. Бирок ар бир эле бала андай эмес деп ойлойм. Анткени көптөр мындай ар бирөөнүн тарбиясынан го деп ойлойм да. Мындай мен, например, ата-энеме антип кыйкырып эшик жаап кетпейм. Мындай ачуулансам ачууланып чыгарып таарынам да, бирок анан кийин анчалыкка барбайм. Таарынып азылып өлөм дебейсиңби? Жок, азылып өлөм деп антип айтпайм. Андай оюма да келбейт. Таарынгандар таласка барат, Таарынгандар бизге келе берсин. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы кимдерде кандай ойлор бар? Жигиттерден барбы? Мен 11 класстын окуучусу Чуак кызы Айгүлмүн. Мен айтып кетер элем, азыркы убакта көбүнчөсүнүн бардыгына ата-энелердин тарбиясына күнөөлүү кетип атат да. Азыркы учурда кээпки ата-энелер бар, арак ичип алып, баласын көзүнө илбей сөгүнгөндөр бар. Бул энди албетте уядан эмнени көрсөң, учкан дошуну аласың деген сөз бар эмеспи? Албетте ошону көргөн бала кантип анын өзү жакшы болуп, жакшы ата-эне болуп, кийин баласына тарбия берсин. Кээпкилер бар, өзү арак ичип алып, же классташтарын, же досторунун көзүнчө уят кылып сөккөндөр бар, же башка ишке барган иштер бар. Ошого байланыштуу жаштардын тарбиясы бузулуп жатат деп ойлойм. Эже агайларыңардагы барбы? Мисалы, арак ичип алып сөгүп, же болбосо сабакта бир кандайдыр бир одоно сөздөрдү айткандар барбы, жокпу? Жок, андай нерсе көрө элекмин өзүм менчи. Болсо болгондо, бирок биздин мектепте андай нерсе боло элек. Жаштар сүйлөсүн. Мен ата-энелердин тилин бүт 100% алыш керек да. Мисалы, вечерге барбаш керек, дискотекага барбаш керек да. Анда кандай кошуласыңарбы? Эми силер туулган күндү тосуп атсаңар, анан бир жылда бир жолу туулган күн келип атса туурабы? Кандай болот? Мен 9 класста окуйм. Атым Бегмай. Бул жерде ата-энелердин күнөөсү көбүнчө окуучулардын жан дүйнөсүн укпагандыгы. Көбүнчө ойлошот, ата-энелер мен буга кийим алып бердим, мектепте окутуп атам, болду ушул жетет деп көп окуучу балдарына көңүл бурбайт. Ошол эле болбостон ата-энелер балдардын жан дүйнөсүн угуп койсо деп ойлойт. Силер менен демек эсептешпей аткан экен да? Жок, эсептешет, кийим алып берет, мындай алып берет, бирок ошол жетет деп ойлойт да, бирок биз үчүн чынын айтканда жетпейт да, бизге жан дүйнөгө эмне болуп атат деген да суроо берип койсо да. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы ой. Урматтуу ата-энелер, дагы кимде кандай ойлор бар? Мисалы, мына кээ бир кыздар түндө үйүнө түнөбөйт экен, анан ата-энеси урушса, ата-энем эмнеге мени түшүнбөйт деп таарынат экен да. Ошондой ата-энелер барбы? Андай ата-энелер бар, көптөр эле түшүнбөйт го деп ойлойм. Анан кийин кыздар деле мындай айтарым, баары эле көптөр эле ушинтип кетип калат да. Анан ошон үчүн деле асылып өлбөш керек да. Андай болбойт. Мен оюмча мындай да, окуучулардын күнөөнүн баарын ата-энеге коюп атат. Биздин жан дүйнөбүздү түшүнбөйт дейт. Жан дүйнөнү түшүнүш үчүн кыз эне менен уже сырдаш, муңдаш болуш керек. Силер айтсаңар, ата-эне эмне үчүн түшүнбөйт? Түшүнөт, баарын угат.
А силер антип сырдашпай эмне үчүн силер отурушуп калам десе эле ата эне жибере бериш керекпи? Андай болбош керек. Бара турган нерсеге жибериш керек. Барбай турган нерсеге жибербеш керек. Андай жок, ар бир эле ата эне түшүнө бербейт да андайчы, көркүлөр бар да андай түшүнбөгөндөрчү. Жок, кантип Жок, түшүнбөйт? айт. Жок, Кантип түшүнбөйт? Мисалы сени кой бериш керекпи же кой бербеш керек? Жок, мени кой бербеш керек, конечно, кой бербеш керек. Анан кийин мындай айтарым да, мындай курбулардын көзүнчө мындай башкача кылып айтып коет да. Урушуп коет эле, уят. Шаң арсаңдырып, Ооба, мындай түшүнүктүү эле кылып айтып койсо, бул баары эле түшүнөт го дейм да. Анан кийин айтып атпайсызбы, Келсечи. Келсеңиз. эжеге эме апасына айтса түшүнөт депчи. Апасына айтканда мындай керкилер бар да түшүнбөй калат. Ата энесичи түшүнбөгөн ата энелер деле болот дейм, бардыгы эле түшүнө бербейт да. Ошондой деп ойлойм да, например. Ушул кызга жооп бересизби? Мындай канааттандыңызбы? Келиңиз. Булардын оюн түшүнө алып эле отурушка десе отурушка деле, концерт десе концертке деле жибериш керек да, булардын ою ушундай экен. А биздин оюбуз туура эмес да. Биз мисалы эми кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Анан биз силерди тыябыз. Анан биз кантип силердин оюңар менен болуп эле барам деген жаңарга жибере беребиз? Булар чоңойгондон кийин барыш керек да, туурабы? Күйөөгө чыккандан кийин. Алайда жибере деп айтып аткан жокмун, эже жибере бергиз депчи. Анан кийин мындай деп айтып атам да, бу жерде түшүнбөгөндөр болот да ата эненин ортосунда. Түшүнбөстүк болбой болот да, бала менен кыздын. Окутуп атат. Анан дагы эмнени түшүнүш керек? Силерге эмне эмеге жетпей атасыңар? Айтып койчу. Керки жерлерин падежка теип коюш керек да. Керкилер жерин падежка теип коет, например, керкиле ата энелер бар да. Туурабы? Кийимге толук. А силерге окуудан башка эмне керек азыр силерге? Айтып койчу. Башка мындай керки жерди мындай өзүнүн ичиндеги эмеси болот го, кыздын деле баланын делечи сыры. Анан ата энеге айтат да, керкилер көптөр эле айтат да. Мен айтам, например, мамамачы, өзүм апама айтам. А керкилер айтпайт аны. Ата энесине айтайын деп, например, аябай мындай катуу кармаган ата энелерден баласы өзү аябай коркуп калат да. Ошо айтпайт. Балким силер ушул маанайы сус болуп, мындай супсак болуп турганда айтып анан кийин шагыңар сынып калып аткан жокпу? Жок, андай эмес. Маанай сүз болуп турганда, например, эне сурайт, любой эне сурайт, эмне болду депчи. Ошондо айтып бериш керек да. Керкилер сурайт, например, бирдеме болсо кайра өзүң күнөөлүүсүң, сен эмесиң деп бурушуп коет. Силерди? Жок, мен антпейт деңизчи. Мен башкаларды айтып атам, мен антпейт деңиз. Жакшы, дагы. Өзүм оюм айтып кетейин дегем да. Касым Кайымов орто мектебинде мугалим болуп иштейм, кыргыз тили адабиятынан берем да. Бунун оюна да кошулам, тиги эженин оюна да кошулам дагы. Анан кийин деген бул деген азыр жаш болуп атат да. Азыр билбейт да ата эненичи, мисалы да. Мен кошулам. Анткени деген ушундай кезимде, мен окуучу кезимде, мен ата энем түшүнсө болмок, мен апам тияка жиберсе болмок дечим да. А мына азыр үй бүлөлүү болдум, 2 балалуу болуп калдым да. Анан кийин тиги ата энем жок, анан кийин күндө апамды эстейм да. Апам кайтыш болуп кеткен, ооруса да жанында болсо болмок деп аябай эстейм да. Ата энем мен ойлочумун да мурда дегенчи. Апам мен түшүнүп отурушка жиберсе болмок, мен түшүнсө тиги кызды жиберет, а эмнеге мен жибербейт депчи. Ушунчумун да. А бирок азыр бул эжен айтып атпайбы? Силерге эмне керек депчи. Бирок туура да эженин айтканычы. Бизге мисалы ичинтип атат, кийинтип атат, ата энеси бүт баарын камсыз кылып атат, анан кийин отурушка жибербейт деп эметип атпайбы? А бирок ошол учурда булар түшүнбөйт да, эненин кадырын билишпейт да. Мисалы мен өзүмдү алсам да, ошол учурда ата эне жибербейт деп атпайбы? Түшүнбөйт депчи. Түшүндүрүп айтса болот да ата энегечи. Ата эне деген түшүнөт, баарын түшүнөт. Кызым же болбосо кызы кайрылса болот да апасыначы. Апа, мен отурушка барып келейин, кыздар барып атат, мен кайра эле келип калам депчи. Ошентип айтса болот да, түшүнөт. Бүттүк эле ата эне түшүнөт. Анан жибереби ата эне? Ошентсе жибереби? Түнү менен жок, барба деп айтат да. А булар мисалы ата энени түшүнбөй жатышат да, мен жибербейт депчи. Ата энелер түшүнүп туруп атайын жибербей койсо туурабы же туура эмеспи? Туура эмес да. Эмнеге? Мисалы бул айтат да, ичиндеги жан дүйнөсүн айтып атат да. Бул айтып атат, ушул Жармагүлдүн туулган күнүнө барабыз, 11 класс бүтүп атсак, анан бир жолу барып келейин десе, анан ата энеси жибербей атат. Анан бул ортодон анан таарынып, баягы биздин Кыргызстанда бул болуп аткан окуялар анан азынып бөлүп атат да. Бул кимде күнөө? Азынып өлбөш керек, анткени деген жашоодо көп деген кыйынчылыктар болот да. Ал кыйынчылык эчтеке эмес да, эчтекени да чечпейт. Андан кийинкиси, андан да кыйынчылыктар бар да. Татаалда турмуш деген аябай да. Мен мисалы өзүмдүн жашоо турмушуман алып айтып атам. Ошо кыздар, мына чоңоюп калган кыздар, эми булар уже бойго жетти, уже акылдуу болуп калды. Буларды жибериш керекпи, жибербеш керек кечкизин? Жибербеш керек. Бирок ата эне менен тиги ичиндеги жан дүйнөсүн сүйлөшүп айтыш керек да, ата энесине түшүндүрүп бардыгын.
Жибербеш керек. Мисалы, жибербеш керек деп атабыз. Анан мынакей 11-ди бүтөт жакында. 25-и келе атат. Ошондуктан анан ушул 11-ден бир жолу келсе, анан бүтүп атабыз дейт да. Анан эми баардыгы чогулуп атабыз. Эми ушул барып эми ажырашайык кылайык десе, анан кийин жибербей койсоңуздар капа болуп дагы бир нерсе болбойбу? Биз мисалы биздин учурда ата-энебиз менен чогуу барчык да, 11-ди бүтүп атканда ата-энебиз да отурчу, бир комнатада, биз бир комнатада отурчубуз да. Кызык эле болчу беле? Ата-энебиз менен отурчук да. Ата-энебиз менен тарап кетчик мисалы. Анда жаштардын оюн уксак. Беш кол темесинен сөз бар эмеспи? Анысыңарындай сиз айтып атпайсызбы, ата-энем барды угат депчи. Ата-энем бардык адам бири-бирине окшош эмес да. Кээ бир ата-эне бар, өзүнүн оюн балага жеткизе биле алат. А кээ бир ата-эне бар, ошо сөзүн түшүндүрө албайт. Эгер кызы макул жибербесин, макул барбасын деп айттыбы, анан ошону эмне үчүн барбаш керектигин, аякка барса эмне болоорун түшүндүрүп айтса, кызы дагы түшүнөт да. А эмне үчүн сразу эле барбайсың да бакырып койду, ал эми кызга да жаман тиет. Кыз деген энди жаш да, булчу ойлонгон жок да. Эмне үчүн ушинтип койду? Просто менин ата-энем барбай эле койсун деп атат депчи. Ошол жерден ата-эне туруп, кызым сен ал жакка барсаң мындай болуп кетишиң мүмкүн, мындай болушу мүмкүн деп өз оюн жеткизе билип, өзүн ошон үчүн жибербей аткандыгын түшүндүрсө, ошондо барып жаштар дагы жакшы жолго түшөт. Балким ошо ата-энелер баягы ошол жакка барса ала качып кетет деп атайын кызганып атса кандай, туура эле болобу жол бою? Ала качып кетет деп кызганып атса, ата-эненики туура деп атпыр, ошо оюн энди кызга жеткизе билиш керек да. Кыз энди түшүнбөй калат дагы, сразу ата-энесине таарынат дагы, анан кийин ата-энесин жаман көрүү ою пайда болот дагычы. Мен ата-энем бул жакка жибербейт, мени мындай кылат, бул мен значит менин ата-энем жаман көрөт деген мааниде түшүнүп калышат да жаштар. Мисалы мындай болуп атат да, кээ бир кыздар ата-энем жибербей койду деп азып өлүп аткан кыздар бар да. Мени вечерге жибербей койду деп азып өлгөндөр кыздар бар да. Мен мына өткөндө уктум, 1 айда 3 кыз азып өлүптүр да. Ошо эми туурабы ошолордуку азып өлгөн? Жибербей койгон үчүн. Сиз айтып атасыз, ошол ойго барууда эң биринчиден кимдин күнөөсү? Албетте ата-энеси күнөөсү да. Ошондой ойго барып аткан, ошондой ойлоп аткан эмне үчүн ата-энесин тарбияласа, ата-энеси баласын тарбияласа, может андай кылба деп кичинекей кезинен бери айтып өтсө, ошондо барбайт беле? Бул жерден ата-энесинин тарбиясынын жоктугунан мында болуп жатат да. Жок, азып өлүп аткан кыздар күнөөлүү туура кылып атат. Күнөөлүү, алар күнөөлүү, анткени туура эмес балар. Мисалы турмушту деген бул өлүм менен чечүүгө болбойт да, өлүм менен чечип койгонго болбойт бир маселеничи. Ошондуктан энди ар бир нерсени ойлоно билиш керек. Жаштар сүйлөсүн. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай ойлор бар, ушундай пикирлер. Анда жаштарга келсек, келгиле. Саламатсыздарбы? Мен өзүм жеке пикиримди айтып кетет элем да. Бул ата-эне деген өзүнүн балдарын деле аябай бекем кармап эч жакка жибербей үйдөн чыгарып отура бергенде эле бул туура эмес. Себеп дегенде, мисалы бизде деле азыр атактуу, баарыбызга таанымал Тата Уландын Карындаш деген ыры бар да. Бул жерде айылдан барган кыздар шаарга барат дагы, анан кийин жыргал жашоо деген ушул турбайбы деп туруп эле көп нерселерди жасап салат да. Айылдан ата-энеси аларды деген бардык нерсеге тыюу салган, сен муну кылбашың керек, сен бул жака барбайсың, баспайсың, үйдө отур, сен отурушка барбайсың деген тыюуларды салганда. Ошондуктан мен айтат элем, ата-энелерге чек дегенде дагы аябай чек койбош керек да. Кичине болсо дагы кыздары кичине ошо коомго аралашып, өзүнүн ордун билиш керек да. Мисалы ошо сиз да ошо 11-ди бүттүңүз да. Анан ошол убакта ата-энеңиз ушинтип баягы жибербей коюп, анан капа болгон күндөр болду беле? Алардын үнүн укпай коюп, кандай болду эле? Сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңыз кандай? Мен 11-ди бүтүп атканда, бизде бүтүрүү кечеси деген болот. Ар бир 11-класста бүтүп атканда биз ата-энелерибиз менен чогуу олтурганбыз. Таң атканча ата-энелер менен кайра тарап кеткенбиз бизде. Менде андай болгон эмес да. Ата-энеме каршылык көрсөткөн эмесмин, бирок лишний отуруштарга барган эмесмин да. Менин суроом бар, мен суроом. Мисалы мындай ата-эне кыздары чоңоюп бараткан кыздарга жанагындай кичине гайканы бош коюп койду, анча-мынча көрүп турсун деп. Анан шаарга барганда ошо гайкалар чыгып кетти. Ошондой болушу мүмкүнбү? Мисалы кыз келип туруп, мурда мен ата-энем жиберелеп жүрчү эле, бул эч нерсе жок деп, анан кийин чоңураак дискотекага бара баштады, барларга, ночной барларга бара баштады. Ошондой болуп калбайбы? Мисалы мындай да, жана ата-эне эгерде мурда бекем кармап жүрсө, бул ата-энем мени мындай жерге барбай дечи эле деп туруп, кыз мүмкүн ойлонуп калышы мүмкүн. А жанында бош коюп койсо, кетип калбайбы кийин чоңураак барга, чоңураак дискотека, көйнөп алып. Сиздин айтканыңыз да туура да. Антип деле ал кыздын өзүнүн дээринен болот да. Анан кийин ата-энелер деле аябай кармаганда бул деле туура эмес да, менин оюмчачы. Анан аябай деле бош коюп койгон деле туура эмес. Аябай катты кармабаш керек да, менин оюм боюнча жеке пикирим да булчу. Жаштар сүйлөсүн, мынакей, урматтуу эжелер бар. Мен ата-эне катары сүйлөп коеюн, бул жерде жибериш керек же жибербеш керек, катуу кармаш керек деген суроо болуп атпайбы? Мектеп менен ата-эне
бекем байланышты болуш керек. Ата эне билиш керек мектепте кандай окуялар болуп атат, кызы же баласы каяка барып атат, ким менен барып атат. Мектептеги балдар, окуучулар чогуу бара турган жер болсо жибериш керек. Ал эми жанагы айтып кеткендей кыз менен бала түнүндө экөө өзүнчө жалгыз кете турган жерлер бара турган болсо анда жибербеш керек. Кыз жигит болуп барса болобу? Эми мектеп жашында түнүндө барууга уруксат бербеш керек ата эне чынында, андай жерлерде катуу кармаш керек. Анан окуучулар менен күндүз бара турган жерлер бар, ал жерге жибериш керек. Ошондо ата эне менен бала тыгыз байланышта болуп, ичиндеги сырын айтып, каяка барасың, эмнеге барасың, ким менен барасың, ошолорду сурап. Ушул балдарыңызды кандай жибересизби, эмне кыласыз? Сиздин өзүңүздүн кыздар балдарыңыз. Мектепте окуучулар менен чогуу бара турган болсо жиберем. Түнүндө бирөө менен жалгыз кете турган болсо андай жерге жибербейм. Жаштар иштесин, жакшы. Кыздар. Менин оюмча ата энелер өз балдарына ишениш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн ал адам барып ишенбей коет да, көрчү, ошон үчүн жибербей коет да. Ошон үчүн да көп карамарчылыктар келип чыгат да. Ата энесинен келип суранса, ишенбей, сен барып минтесиң, тинтесиң деп ал жөн эле классташтары менен отура турган болсо, ал эми неси жаман классташтары менен бир жерде отуруп, бир кечени отургузуп койгондончу, тура эле эжеге кошулам, башка жактар менен барса жибербеш керек, бирок классташтары менен отурган жерге жиберип коюу бул жаман нерсе эмес деп ойлойм. Ата энелер ишенип койсун да балдарыначы. Эң жаман нерсе. Ишеништен чыгып калсачы жаштар, анан экинчи ирет жиберсе болобу? Экинчи жер жибербесе болот, бирок ошо жаштар да ишеничтен чыкпаганга аракет кылсын да. Бирок ишеничтен чыкпаса, ошол жерден ишеничтен чыкпай турса деле ата энеси бул мени мага ишенбей калыптыр дегенге чейин жеткизбеш керек да. Мен мисалы суроо бар да, мына мисалы бир эле бүт баары кыздарга да, мисалы ата эне жибериш керек деп атат классташтары менен. Анан мисалы классташтары менен жүрүп, боюна бүтүп калып аткандар окуялар болот да, көп. Анан азылгандар болуп атат, аборт кылгандар болуп атат. Кыздар өздөрү уксуз ичип алгандар болот да, ошого себеп болуп калбайбы? Аны сен айтпадың, классташтар менен жүрөбүз деп. Классташтар может жанагындай опасный классташтар. Кандай? Силердин көз карашыңызда кандай? Туурабы бул? Жок, андай сиз айткан туура, андай көп деле андай окуялар угабыз да көп элечи. Анан кийин бирок болуп тур да деп коесуңар да? Жок, андай деле эмес, эми ошону өзүңө тарбия катары Менин классташым андай эмес дейсиңдер да? Биздин классташтар нормальный дейсиң. Биздикилер нормальный болуш керек. Классташтары менен отурушка барып атканда, классташтары мисалы үчүн 11-класс болсо, 11 жыл бою классташы менен чогуу жүргөн да, ал билет кандай адам экенин. Ошон үчүн классташтарына бир жерде суранып турам дегенде, классташынын мүнөзүн, ар биринин кыялын билип туруп барат. Эгерде классташ бир классташ балабыз мисалы үчүн мен ошондой болуш керек деп, ошондой күмөн болсо менде, мен барбайм. Мен чын эле барбайм да, андай болсочу. Бирок жана сабак эле кыздар барып атат да. Жанагы кыздар өтө көп. Өтө көп. Мына Кыргызстанда 1000 кызга 14 аборт болот дейт. Жана 20 1000 кыз, ар бир 1000 кызга. 14. Бул өтө көп да. Ошондой мисалы жанагындай кыздар ата энесине моюн сунбайт, ата энесинин тилин албайт, кой десе тарынат. Кой бер, мен эч нерсе болбойт. Аярда менин классташтарым менен деп барып жанагындай иштер болот да. Беш кол тең эмес да. Бир жерде ошондой болот, бир жерде андай болбойт. Балким ошону ата энесинен ошондой эме алгандыр. Ата энесинен ошондой тарбия алып, кайра баласын ошондой тарбия берет. Ата энеси менен ошо классташтар менен жүр деп тарбия береби эмне? Классташтар деп жаман ойлорду алып билбеш керек да, ата энелерчи жакшы ой менен жибериш керек. Мисалы үчүн жаман нерсе кылбайт да, ал классташтары менен барып отуруп келген жаман нерсе кылам деп барбайт. Жөн эле отуруп келем деген тилек менен ата энеси өздөрү өзүнүн мээсине ошондой киргизе алат да, мен балам мынтет, тинтет, ошон үчүн жибербей коет депчи. Ошол жакшы ой менен бардыңар да. Жакшы ой менен барып, эми ушул туулган күндө жакшы кечеде бир жакшы каалоо тилек айталы деп. Анан барып ошентип балдарыңар мас болуп, жанагындай чектен чыгып кеткен учурлар болуп атпайбы? Алар кандай түшүндүрөсүңөр? Андай кандай түшүндүрөм? Андай жерден кетип эле калсаң болот. Андай балдарыңа деле айтасың да, классташтарыңа мындай жолго барса болбойт депчи. Андай балдар эми ата энесинин тарбиясынан го дейм, ата энесин түшүнбөгөндүктөн, ата энесин сыйлагандыктан ушундай кылышып атат аларчы. Ана сыйлаган адам эч качан антип мындай көчөгө барып курбулары менен отуруп, жана сигарет чегип, анан кийин жана ягуар ичкен болбойт да, андайчы. Болбойбу? Болбойт андай. Например, биздин тарбия андай эмес, менин тарбиям биздики курбуларым мененки баары эле андай эмес да, биздикичи. Анан кийин барып жашоо деген ушул деп туруп, анан азыркы биздин заман ушул деп туруп, анан барып эшикке чыгып алып, анан кийин түнкү саат 12-де чыгып алып, анан сигарет чегип, анан кийин балдар менен отурган шарактан болбойт да андай. Мисалы кыздарына, балдарына шарт түзүп берет да. Мисалы мен ден рождениемизде үйүнө вино алып келип берет экен, жанагындай пиволорду бир нерсе алып келип коет экен, бул эч нерсе эмес деп чоңоюп калды кызым, балам деп туруп, анан алып келип берип коет экен да, анан ачкычты калтырып кетип калат экен да үйдү.
Ошондойлор бар экен Бул да. жерден ата-эне деп ата-энени эле күнөөлөй берген болбойт да. Негизи ата-эне баланы ошол возрастка чейин тарбиялайт да. Ушундай жолго барбасын деп. Жана антип ар бир кыздарды айтып берет деп берде кыздар айтып атпайбы? Ал кыздарды эмне максат менен айтат? Ошол менин кызым дагы ошол жолго барбасын деп пример келтирип айтат да. Сен да ушундай болуп калба депчи. Сен ошондойсуң деп айтпайт эч бир ата-энечи. Сен ошондой болбо, кызым ушунун кызы ушундай болуптур деп четтеп айтат ал нерсеничи. А булар болсо ошондой көрөт деп тура эмес айтып атат да. Ата-эне күнөөлүү эмес берде. Өлгөн адам өзү күнөөлүү. Кайерде болсо дагы адам заты өзүбүздүн жаныбызда күнөөлүү, өзүбүздү күнөөлүү сезбейбиз да, башка чет тарапта күнөө кишини издейбиз. Мисалы, балким жиберип койсо ошол киши өлбөй калат беле, же кыз? жиберип койсо өлбөй калганда эми мүмкүн ата-энеси деле өтө бекем кармаган болбойт да. Бир случай болгон. Ата-энеси ушундай бекем кармаган кызды, бирок айнектен качып жүрүп ошол кыз залет болгон дейт да. Ошол случайын укканда биз таң калганбыз да, өзүбүздүн эле айылыбыздан болгон окуя. Анан аны айта албайм кайсыл айылдан экенин, бирок ал сыр бойдон кала берсин. Айнектен качып чыгып эле ошол жолго барганда, анын ата-энеси мен кызымды бекем кармайм, үйдө отур деп ойлойт, бирок ата-энеси уктагандан кийин кызы айнектен чыгып кеткен учур болот да. Ошонун негизинде берде ата-эне менен окуучунун ортосунда тыгыз байланыш болсо, анда мындай жолдор болбойт болуш керек. Демек анда ушул ата-энелерге ушул терезелерге, эшиктерге ушул решетка, темирлерден коюш керек окшойт, Ушундай сунуш кылсак болобу? Адам өзүнүн дээринде болсун да, ыйман жашасын ар бир адамдачы. Анан кийин мен ата-энем бекем кармайт, мен ушинтип өч алам деген болбойт да. Мүмкүн убакыт болсо ар бир түшүнүшсө ар нерсенин убагы менен дейт. Мен мисалы мындай, мисалы ата-эне байкуш жакшынакай эле тарбиялаганга аракет кылып атат. Кызы келип жанагы компьютерден же жанагы агенттен минтип алып туруп, анан кийин жигиттер улам чалып атат, сонун сөздөр жазып атат. Анан кийин акырын терезеден чыгып качып кетиши мүмкүн да. Туурабы? Мисалы ата-эне жакшы эле байкуш, жакшы эле тарбия берип аткан, анан бирок жана агент деген азгырык келип айнектен чыгарат да. Ошондой болсо кантип өзүн? Бул жерден дагы мындай чөйрөсүнөн дейт да, эгерде мисалы бирөөсү ушундай мен апам ушинтип бекем кармап атат, мындай тиңдей десе, бирөөсү айтат да, совет берет да, мындай. Ошентип эле чыгып кетпейсиңби? Мен деле ошентип жүрбөймүн депчи, жакшы жолго түртпөйт. Деги эле бир начар жагын айтканга аракет кылат да. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Кимден? Сиз айтып аткандай, айтып атпайсызбы, эмеси түрткү болот депчи, ар бир курбунун өзүнөн деп ойлойм да. Мындай көркүлөр бар, көрө албастык болот да. Курбуларчы ошо айтат го дейм, чык эме депчи, ата-энең эме деп көркүлөр ушуп атканда деле айтат да, ата-энең менен айтышпайсыңбы депчи, ата-энең менен айтышпайсыңбы деп, ошолор болот. Биз ошо адам заты өзүнүн эркине ээ болуш керек да. А бизде эркке ээ эмес. Бирөөсүнүн айтканына ошого ооп кетет. Ообай өзүнүн эрки менен жашаш керек. Мен мына суроом бар да, ата-энеге канча процент моюн сунуш керек? 90% моюн сунуш керек деп ойлойм. 10%. Онун эми көркүлөр түшүнбөстүктөр бар да. Онун өзүң жакка деп ойлойм. Жок, аягы, конечно, ата-эне жакка 90%. 10% ошондо эмне кылыш керек өзү? 10% эми мындай көркүлөр бар да, например, турмушка чыкпайм дегендерди, зордук менен ата-энелер кудага түшкөндөрдү чыкпайм десе ошого берип салат. Көп эле туурабы же туура эмеспи? Туура эмес, кыздын өзүнүн ою да. Например, көркүлөр бар, мен бул окуга окубайм десе, ошого алып барып окутсат. Ал кыздын ал окуга, например, көңүлү сунбайт да, окусу келбейт ал окуунучу, өз каалаган окусу келген, ал тиге берип салышса, ал окусу келбей калат ал окуунучу. Тыштап салат, көп случай болот да, андай тыштап салган. Жакшы, анда биякта кыздарыбыз бар экен. Бардык нерсенин чеги бар да, анысы кандай бара турган жер да болот, барбай турган жер да болот. Бара турган жерге, мисалы, ата-эне өзү эле ойлонуп көрөт да, бул жерге мисалы энди өзүм кошо баратсам, мисалы биз прошальный болсо, же огонек болсо, албетте жерде ата-энелер менен чогуу отурасың да. А жерге энди жиберсе болот, любой ата-энечи, анткени өзүн карап отурат, өзү көзөмөлдөп отурат. Андай жерге жиберет. А барбай турган жерлер бар, ал жерлерге жибербейт. Мисалы, өзүнчө отурушка баруу, мисалы эч ким качпаган, мисалы мугалимдер да качпаган отурушка баруу, же болбосо ата-энеден же мугалимдер жанында жүрбөгөн экскурсияга баруу. Мындайлар барбай турган жерлерде бул жерге любой ата-эне жибербейт. Анткени балам башка нерсеге кетип калбасын деп ойлойт да. Дискотека, клубка андайларга жибербейт, болбойт. Андай жерге баргангачы ата-энең жибербей атабы? Анда ошону укпаган жаш, анда өзүндө күнөө да, ошону укпаган кыз же бала, анда өзүндө күнөө, анда өзүндө ал ойлонгон жок да, эмне үчүн ошол жака барба деп атат депчи. Ал анда өзүндө күнөө. А ошону ойлонуп, ошол жерге ушун үчүн барба деп аткан экен десе, мен бул энди ыймандуу бала деп ойлойм да. Мен суроомда мисалы мында кээ бир кыздар мектепте жүргөндө эле жигиттер менен жүрөт да. Ошол нерсе кандай туурабы? Мисалы ата-эне айтып атса да жүрбөгүнүң
эч кандай жигит оюңа да келбесин деп атса ошол туура алардык туурабы же жүрүш керекпи анча мынча жүрүштү деп бул эми баардыгысынын башчысы деле сүйүү бириктирип турат да албеттечи баардык ата эне баардык нерсени мисалы энди жигит менен кыз бири бирин сүйүшүп турса ал энди чектен ашпай жашынакы болуп жүрсө бул энди ата энеси деле андай нерсеге барба деп айтпайт болуш керек да энди жигит менен жүрүү деген энди обязательно ата энесинин көзүнчө же мугалимдердин көзүнчө кучакташып алуу бул энди күнөө деп ойлойм да кучакташып же колун карматып жүрсө болобу болбойт да бул ата эненин улуулардын көзүндө антип жүрүп аябай эле жаман нерсе көрүнөт да улуулардын көзү жок деле көзү жок да энди макул энди кыз менен бала бири бирин сүйсө кол кармашып жүргөнгө болот деп ойлойм да ата эне билет да классташтар көбүнчө үйлөнбөйт деп чанда эле үйлөнбөсө үйлөнбөйт анткени көбүнчө мындай улуураак жигиттер үйлөнөт да кыздарга анан бул кыздар мисалы классташтар менен жүрөт ата энеси билет бул акыры баары үйлөнбөйт экен анан ошон үчүн айтат да көбүнчө жүрбө деп анан ошол кандай туурабы туура эмеспи туура эле болуш керек деп ойлойм анткени жүрүш керекпи же жүрбөш керек жок жүрбөй эле коюш керек эгер ата энең сага ишенбей турса анда жүрбөй эле керек энди сен өзүң ишенип ушуга тием деп турсаң анда өзүңө алдыңа максат коюп бул бала менен жүрүү эмне үчүн бала менен жүрүү керек анткени алдында турмушуңа ошол бала ылайыктуубу сага ошо сага тартыктуу экенин билип туруп анан билип алуу үчүн бул алдын ала жүрүү деген мандайда азыркы убакта мода болуп кетпедиби мисалы эми жөн татыксыз эркектер барго аларга эмне дейсиңер аларга энди жүрбөй эле коебуз деп айтып коебуз да алдап кетпейсиңер кидайт этип алдабайт эгер ошону бала сага сөз айтып жатканда ошо баланы биринчи карап ошо баланы жакшылап тереңдеп ошо кандай экенин билип алып туруп анан барып жүрүш керек да лапшаны илип койбойбу илбейт жаштар сүйлөсүн ким илет балдар эле эмес кыздар деле ошондой да кыздар да лапша элеби илген кыздар бар да андай алдап сен илип көрдүң беле жок жанагы эле суроо жүрсө болобу жигиттер менен классташтар менен мындай кичинекей кезинде жүрсөмүз эми 11-дү бүтүп мындай окууга тапшырып жок 11 кечирээк болот ба эртерээк каалагандар көп 9-10дон баштап андайлар бар чыгар болобу болот го дейм мындай болот жүрө 50% болот жакшы дагы мен оюмча ал балдары менен сүйлөшүү бул жаман деле нерсе эмес деп ойлойм бой жетип калгандан кийин мисалы үчүн чектен чыкпаш керек да бирок ошондой болгон күндө дагычы чектен чыкпай чектен чыкпай деген кандай эми могул көчөдөн өтмөй жок же болбосо 1 метр ары туралы же 1 метр бери тур же колумду кармап тур кандай мындай эрежелери барбы чектин ушудан анан эме болгондо анча жакын болбош керек деп ойлойм бири бирине андайга жетишет да кийин делечи кол кармашса болобу болбойбу эми кол кармашып эми бул азыркы заман 21-кылымда азыркы замандачы илгерки заман эмес да тиги күйөөсүн тааныбай туруп эле барып бир эме тебете менен башкача куласа бер деп кулабаса жок депчи кол кармашса болот эми кол кармашып азыр 21-кылым болгондо андайлар болот 21-кылымда колун минтип алсачы жок андай деле болбойт эми просто чектен чыкпаш керек да эми чектен чыкпай сүйлөшсө болот деп тогуруп кетпейби жок мен мисалы классташым эле тийгем жакшы эле жашап атам сонун эле бактылуу эле болуп атабыз биз бактылуу эле жашап атабыз сүйлөшүп жүрдүңүз беле окуп жүргөндө сүйлөшкөн жокпуз окууну бүткөндөн кийин мен окууну бүткөндөн кийин ал тиги Токтогулда болчу мен биякта болчум анан биякта иштеп анан кийин сүйлөшүп анан кийин тийдим да бирок мектепте жүргөн эмес да мектепте жүргөндө чогуу окудук ал мен А класста окудум ал Б класста окуду бири бирибизди таанычык даже жаныбыз деле мындай эле сосед эле айыл жашынакай эле жашап атабыз бирок жок кол кармашып жүргөн эмессиздер да бирок кол кармашып жүргөн жокпуз биз ошол жөнүндө айтып атсак кол кармашып анан кийин 21-кылымда даже минип алат азыр заманга жараша болуп атат болуш керек деп ойлойм да ошо мүмкүнбү туурабы мисалы заманда мындай болуп атат азыр мисалы шаарда кыздар кол минип алат кармашып жүрө берет да мисалы да шаарда деген эч ким тааныбайт да таанышпайт да эми көрүп калышы мүмкүн бирок шаарда тааныбайт да айылда андай болбош керек да менин көз карашым айылда болбош керек кол кармашып жүрбөш керек айыл менен шаардыкын бөлбөш керек деп ойлойм мисалы үчүн айылда болот шаарда болбойт же шаарда болот айылда болот депчи өздөштүрүп атат жок эми бир Кыргызстан болгондон кийин каякта болсо эле көрөт мисалы телевизор андай эмне бар дегендейчи анан айылда болбойт шаарда болот айылда жүрбөсө болбойт ошо чек кайерден токтойт эми мисалы мындай чек кайерден токтойт жанагындай кол кармаса болот экен тактаса болот экен чегин айтпайсыңбы ошол жерге токтойлу жок эми сүйлөшсө болот телефон менен сүйлөшсө болот кандай эми акыбалын билип күндө эмне кылган сүйлөшүп турса болот телефон менен канча убакыт сүйлөшөсүң бир күндө эми мен күнүгө эле сүйлөшө бербейм 24 саатмын көп болсо жарым саат сен чаласыңбы же ал чалабы эми албетте жигиттер чалат
азыркы замандайдый. Канча жигитиң бар? Менинби бир эле жигитим бар. Канча болду мында сүйлөшкөнүңөргө, ошол жүргөнүңөргө? Мен мына бир иттин хикаясы бар да, иттин хикаясы. Ит арстанга келип айтат эт. Арстаке, мен ит болгон мага надоел болду. Атымды которуп бериңизчи. Элдин баары эле ит жылкыза элем, итти кылды дей берет экен. Атымды которуп бериңизчи дейт экен да. Анан Арстан айтат экен, бирок сен иттигин койбойсуң деп. Анан жок, коем дейт экен. Анда койсоң, мына могу санды, койдун санын берип, муну бүтүн алып келсең, анан которуп берем деп. Анан ошол эле ит койдун санын алып барып, анан илип коюп, анан деп карап отурат, караса эмне болмок деп. Анан кийин шилекай кылып атат, анан барып жанына барып жыттайынчы деп айтат. Жыттаса эмне болмок деп. Анан кийин аябай шилекай анан бир аз жалап коеюнчу, жаласа эмне болмок деп. Бүтүн бойдон калат деп. Анан жалагандан кийин жесем эмне болмок деп айтты. Анан кийин кичине жегенден кийин аябай жегиси келип бүт баарын жеп койду. Ит болсо ит бойдон кала берейин деп. Ошондой болуп калбайбы? Чек жанагындай. Биз баарыбыз айтабыз да, чеги менен жазсак болот, чеги менен ичсек болот, чеги менен жүрсөк болот деп, анан кийин жанагындай көп жаман окуялар болот да. Мына урматтуу жаштар, урматтуу эже агайлар, урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыттын дагы аягы келип калды. Ошондой болсо, мына бүгүн сиздер менен биз жана ата энелер деген теманын тегерегинде сүйлөштүк. Эми жыйынтыктап берсеңиздер, ошол ата энелердин мынакей жаштар өзүнүн оюн айтып атат, ата энелер да өздөрүнүн оюн айтышты. Эми биз ушул мүшкүлдөн, ушул проблемадан канткенде чыгабыз, же болбосо бизге кимдер ата энелер жакшы мындай кой берип туруш керекпи, же ол шеги кандай болот, кандай сунушуңар бар, пикирлер бар, чоңдорго, ата энелерге, жаштар өзүңөрдүн оюңарды анан эже агайлар жыйынтыктап берсеңер 10 секундтан. Эми бул теманы карасак, ата энелер күнөөлүү, анан окуучулар деп, окуучу менен ата эненин ортосунда байланыш болуп аткандыктан, ата эне катары айтсам, көптөгөн таалим тарбияны балдар, окуучулар эң биринчи өзү менен чогуу жашап жаткан ата энеден алат. Ата эне баласына көбүрөөк көңүл буруш керек. Ата эне ошо баланы контролдоп туруш керек, көзөмөлдөп туруш керек. Басканын, турганын, көп сапаттарын, өзүнүн жакшы касиетин үйрөтүш керек баласына. Анан барып бала ошол аркылуу тарбияланат. Анан баланы дагы окуу менен чектеп койбостон, спорт менен машыктырып, дагы бир нерселер менен мейли кружокторго, ийримдерге катыштырып, ал баласынын келечеги үчүн кам көрүп, келечекте мыкты, же болбосо кыргыз элинин керегине жараган инсан катары инсан кылып чыгарыш керек. Анан бул жерде ата эне деп ата энени ошончо таалим тарбияны чогуу алып туруп, анан кийин ата энени күнөөлөгөнгө болбойт. Анткени ата эне баласы үчүн көптөгөн камкордукту ошол ата эне көрөт. Ата эне ошо баласы үчүн ушундан кем калбаса экен деп тарбиялап аракет кылат. Азыркы ата энелер билбейм эми, азыркы ата энелер баласына көп көңүл бурган үчүн мектепте көп сабактар өтүлүп атат, сабакка толук катышып атат, кийимдери бүтүн, ар бирине сотка алып берип, анан тарбия жана дагы жана спорт менен машыктырышып, анан мектептерде да адеп сабагы, ыйман сабагы, манас сабактары коюлуп, балдар жакшы тарбияланып жатат деп ойлойм. Жыйынтыкта айтканда, мындай ар бир мындай азыркы замандын эмеси менен карашпай, ата энесинин оюн угуш керек. Ата эне да баланын оюн угса, ошондо баары жакшы болот деп ойлойм да. Ошону айтып кетейин. Ата энелер баласынын кичинекей кезинен өзүнүн оюн ачык айтканга үйрөтсө деп ойлойм. Анан албетте ишенич болсун. Албетте бул жерде көбүн эсе балдар да күнөөлүү болушу мүмкүн, ата энелер да күнөөлүү болушу мүмкүн. Ата энелердин күнөөсү бул жерде баласына болгон тарбиянын аз бергендиги. Ата эне көбүнчө баласын кийиндирип, ичиндирип гана максаты болуп калат. Ошол учурда тарбияны көбүн эсе унутуп калат да. Бизде ушундай тарбиянын эң сонун түрлөрү бар да. Баланы кичинекейинен баштап багып аткан учурдан баштап бала менен кээ бир ата энелер каяш айтып үйрөнүшөт бири-бирине, үйрөтүп. Жок, андай эмес. Баланы бир 5-6га чейин жакшы тарбиялап, 10-9 класска чейин ага советчик болуп, ага кеңеш айтып, андан кийин аны менен дос катары мамиле жасаш керек да балдарга. Андан кийин ал эми окуучулар болсо, ошол ата энеси ошондой мамиле жасаган учурда, доско окшоп мамиле жасаган учурда, кээ бирлери дос катары мамиле жасап, бара берсем болот, мындай кыла берсем болот деген
кээ бир тетир пикирлер болот да. Ошолордон Кудай сактасын. Эми кыздар да айтып кетти, балдар менен жүрүшүбүз керек. Бир оюучул айтат да, эгерде дейт кыз менен жигит бир учурда кала турган болсо, же болбосо кеч кире турган болсо, алардын аял менен эркек тараптан алсыроо башталат да. Анда жакындабай чек деген бул нерседе жок. Чек болбойт эч качан бул нерседе. Кол кармашып, анан кийин 21-кылым, 24-кылым болуп кетсе деле бул нерседе эч качан чек болбойт. Рахмат. Коштел жармашып калышы мүмкүн, Жакшы, анда жаштар барбы? Жок. Бул жакта анда урматтуу Бурхан байке, мына жаштарды уктуңуз. Ушул биз жана ата-энелер кандай алакада болуп аткан экен, кандай талим тарбия берип атат, кайсыл жерден өксүп атабыз, кандай кылсак болот эми? Туура, мунугун биз ушу коомдо жашап аткандан ата эне балдарды биз кантип билебиз? Сен ким экениңди каяктан билем, сен досуңду көргөндө билем дейт да. Биз ата энелердин балдарга кылып аткан мамилесин жана балдар ата энеге кылып аткан мамилесин каяктан билебиз? Биринчи эле жана мен ушул жерде айттым. Мисалы үчүн ата эне кыздарын айтат да, ай кызым сулуу бол, узун кий, жылуу кий, суук тийип калбасын, келечекте сен энесиң деп айтат да. Мисалы үчүн ошону айткан ата эне болсо, ошону аткарган кыз болсо, анда ал туура тарбия алган кыз да. Балдар да ошондой, маселен. Анан азыр мен ошол жерден кыздарга, балдарга бир суроо берип кетейин дедим эле. Мына азыр мына форманы ким тиктирди эле мына өзүңөрбү бул? Ким мектептиктер да заказ кылып, мугалимдер тиктирди, дизайнын ким төстү, эжелер төстү да, ким төстү, мисалы да. Эжелер төстү. Бул кыргыз кийим да ошондой, же ново киргизский кийимби? Кыргыз кийим ушундай тизеден өйдө болгон да, мисалы да. Ошону мисалы ошол жерден ушундай ошибкаларды кетирбеңге аракет кылышыбыз керек да. Анан кийин ошо бул деле тарбиялыкка жатат. Анан кийин бизде мисалы үчүн кыргыздар эч качан кыска кийген эмес. Ата-энелер бизди кыска кий деп айткан эмес. Анан биз дагы өзүбүздү мындай салмактуу, салаваттуу алып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Рахмат. Чоң рахмат. Биздин коомубуздагы бир чоң проблема, биз ошо балдарыбызды ата-энени татыктуу тарбиялаганды үйрөтө албай атабыз да. Татыктуу тарбия деген бул ата-энени 100% угуу. Ата-энеге такыр капа болбоо, жанагындай коркутуп азылып алуу эмес. Кандай сөз айтса да, ачууланса да, келип ата-энени коркутуп азылып өлүү жанагындай мода болуп эч кандай укугу жок да. Мына биздин коомдо ушундай нерсе болуп атат, ата-энени коркутуп азылып өлөт да, коркутам деп. Эч коркута албайт. Мисалы өзүңөрдү ойлобой биринчи ата-энени ойлош керек. Ата-энем кантет деп. Ата-энем кандай ойлойт? Эмне үчүн ата-энеме жакпай жатат? Ата-энем мага жамандык каалабаса, демек бир нерсе бар ушул нерседе, мен тыйып аткан нерседе деп ойлонуш керек да. Азыр өзүн эле ойлойт да, жаштар өзүн эле ойлойт. Ана ата-энесин ойлойт да. Мына пайгамбарыбыз айткан, кыямат жакындаганда эне өзүнө кожоюн төрөйт деп. Бала кожоюн боло алат ата-энеге. Ата-эне байкуш кулдай болуп багып атат, чоңойтуп атат, кийиндирип атат, бүт барын алып берип атат, анан кийин дагы таарынып ата-энеге өлүп атат да. Эч кандай укук жок. Ата-эненин уруксаты чыкпаш керек. Барбаш керек. Келип мен подружкалар мени лох деп айтат, классташтарым лох деп айтат деп тарынбаш керек. Классташтардын ою жерге кирсин ата-эненин алдында. Эң биринчи ата-эненин ою. Ата-эне эмне ойлойт? Ата-эне кандай болот? Мисалы мына азыл өлөрдөн мурда ойлонуш керек. Ата-эне андан кийин кандай болот? Ошончо жыл баккан ата-эне кандай болот акыбалы? Мисалы мынтет да, ата-эне бизди эмне ойлобой койду. Ошон үчүн биз азыл өлүп атабыз. Кантип ойлобой койду? Ата-эне түнү күнү ойлоп атат силер жөнүндө. Ушу кызым бактылуу болсун, ушул балам бактылуу болсун деп. Силер келип туруп ата-энеге тарынып терселе барып азыл болот да. Эч кандай укук жок. Ата-эне урушса да, эмне кылса да, сабаса да эч качан жанында азыл өлбөш керек. Коркутпаш керек. Тарынбаш керек. Бир заматта кайра
жазылыш керек болду. Ата энеден кечирим сураш керек. Айланайын атаке, энеке кечирип койгула, менден ката кетириптир деп. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде, бул аз убакыттын ичинде ошол жаштардын оюн биз жана ата энелер деген теманын тегерегинде азын улак сүйлөштүк. Балким кээде ата энелер түшүнбөйт деген да ойлор болду, кээде жаштарыбыз, балким ушул эң негизгиси таалим, тарбия берсек жаштарыбызга, ушул жаштарыбыз ата энелерге, келечекте кыргыз элибизге жакшы салым кошот деген ойдобуз. Бүгүн сиздерге ушул биздин жаштарыбыз өзүнүн оюн айтып беришти. Касым Кайымов атындагы орто мектептин жаштары жана ошондой эле эже агайлар жана төрүбүздүн коноктору сиздерге жакшы насааттарын айтты. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Жакшы болуу астаста, жаман болуу бир паста дейт. Балким мында да бир жакшы ийгиликтер болсо керек. Кийинки ишембиден жолугушканча чейин саламатта калыңыздар. 9 ай курсагында жаным кыйып көтөргөн алсыздыктан күчүн жыйып 9 жолу ойгон соңда түн ичинде мээримине сороткон сабыр кылып أنتِ حياتي أنتِ جنتي أمي أنتِ سعادتي أنتِ فرحي Enekem ebegeysiz menet kılgan Men üçün o bakıtın belek kılgan Bugünkü eresege jetken çaktı Allah'ım enekemdi sebep kılgan Enti hayati enti cenneti Enti saadeti enti ferahi Alo, İsken. Бул ким? Бул мен апаңмын. Ай апа, жарык деле чалбайт белеңиз. Саат канча болду азыр? Балам, мындан 30 жыл мурун ушул күнү ушу саатта жарык дүнүйөгө келгенсиң. Туулган күнүң менен. Алло, апа. Maksatım var gelecekte özüm üçün Aman bolsok gelir godem oşol günüm Oşondoğu belekterim sağarnalgan Жазып кетер бырыштарын Enti hayati, enti cenneti